Билимдүү улуткана өлкөнүн өнүгүүсүнүн чыныгы локомотиви боло алат. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билим берүү кызматкерлеринин, билим берүү тутумунун жетекчилеринин республикалык педагогикалык кеңешмесинде сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы сөзүнүн алдында бүгүн Россия Федерациясында мекендештердин жол кырсыгынан каза болгондугуна байланыштуу аза күтүү күнү деп жарыяланганына токтолду. Ал каза болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Акылбек Жапаров кошумчалагандай, туруктуулук бул биздин муун үчүн колдо болгон бардык ресурстарды аяр сактап, кийинки муундарга жеткирүү менен мамлекеттин жана коомдун өнүгүүсү. Анын айтымында жакында эле айрым мыйзам актыларына, анын ичинде кылмыш жаза кодексине жана мунапыс берүүнүн негиздери жана анын колдонууну тартиби жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол коюлду. Урматтуу педагогдор, ардактуу агайлар жана эжелер, каникул эс алууңар бүтүп, кайрадан жаңы окуу жылынын баштоонун алдында турасыздар. Жыл сайын өтүүчү педагогдордун август кеңешмелери алдыдагы окуу жылындагы аткарыла турган иштер, киргизилүүчү өзгөрүүлөр, көйгөйлөр, жетишкендиктер жана башка маселелер айтыла турган жакшы бир аянтча. Август кеңешмелеринин мен дагы сабак берген педагог катары жакшы билемин. Быйыл жаңы чакырыктар жана жаңы горизонттор деп деген аталышта ишти баштап жатасыздар. Бул технологиялык тез өнүккөн доордо эң туура лозунг. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атынан жаңы окуу жылын башталышы менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер.